Карасам эле өзүбүздүн Жикиханын машинеси келатат. Жикиханын өзүнүн машинеси. Шаардыктар кара түшкөнбүз түтү-бүтү деген менчи мурдуна мына жерде мусорго барып тыгып атабыз. Мына карачы жарылып атат эле. Монт белат туруп элечи. Буйтап кетет экенсиң да. Канан кайрадан түштөгөн бойдон кетет экенсиң. Ушундай жолбуун иттер дагы арбын. Мынакей айыл жакта турам мен. Свалканы түтүнү чыгып айылга кирип кетти. Карагылачы. Мынакей нар жакта айыл. Карачы. Акыркы жылдары ушинтип жолдун четине чыгып калды. Ал болуп аткан нерсе, Болуп аткан маселе бар экен. чоң маселе. Бул аябай глобальный, бул биздер эмес, Кыргызстан боюнча. Бул свалка азыр жакын арада жабылбайт, Баян Антоновкада бул биз турган жер мурда башында илгери ушундай таштанды таштоочу жайы болуп ачылган экен. Андан кийин албетте конуштар, тургундар чоң көбөйгөнгө байланыштуу бул жактын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлган дешет. Бөгөт коюлуп, анан кадимки эле чоң Бишкек шаарынын чет жакасында жайгашкан чоң таштанды таштоочу жайына алып барып ошону ташуу боюнча чечим кабыл алынып, ошого жараша тургундарга баягы ар бир адамга төлөнүүчү тарифтин баасы өскөн. Ошол боюнча калган. Эмнеге дегенде ага таш барыш, кызматкерлердики, айлык акы, маяна, анан башка май деген сыяктуу нерселерден улам тариф коюлган. Бирок бул жерге алып келип туруп эле төгүп атышат дейт жергиликтүү тургундар. Ошондо коюлган тариф ошол бойдон калды. Булар айылдын мурдундагы эле жерге алып келип коюп атышат. Бул жер канчалык зыяндуулугун айыл элине, тургундарга канчалык баягы таза эмес атмосфераны алып келип аткандыгы жөнүндө эч ким ойлонгон жок. Азамат мырза, бул жак боюнча өткөндө сиз социалдык тармактарга биринчилерден болуп чыгарган киши болдуңуз да. Анан эми деги эле эмне болду эле бияк? Башы кандай эле, аягы кандай болуп атат, бүгүн кантип атат, анан айылга жакын экен. Түшүнүктүү. Айыл бул жерде. Бул жерде эле айыл көрүнүп турат. Анан бул жерде таштанды муруун ташталган экен. Анан мен ойлоп жүргөм, андан кийин токтоду бул депчи. Токтоду деп. Анан мусор байкасам чоңоюп кетип атат да. Полигон чоңоюп кетип атат. Анан мусор таштагандар көбөйүп атат. Анан кайсы ит мурдума келип мусор таштап атат экен деп ойлоп жүрчүмүн да. Кайсы ит болду экен бул, акмак болду экен депчи. Жок, андай эмес эле, биздин өзүбүздүн эле айылдын жикихазы келип төгөт экен. Кече күнү атайын убактымды бөлүп отурдум, 4 саат күтүп отурдум тиги жерде. Карасам эле өзүбүздүн Жикиханын машинеси келатат. Анан көрдүңөрбү, мына мойкалардын ортосунан билинбей күмбөзгө кирип кетип аткандай болот. Күмбөзгө эле кирип кетип аткан экен хот деп ойлойсуң. Самом деле биягына келип туруп, биягынан төгө берет да. Мусор төгө беришет экен. Биягынан адал сүйлөп, биягынан нар жагынан биз апакайбыз, тазабыз, бияка төкпөгүлө дейт. Анан күмбөз жакты көстө кирген хоттон кирет да, анан бул жакка төгөт. Шаардыктар кара түшкөнбүз түтү-бүтү деген менчи мурдуна мына жерде мусорго барып тыгып атабыз. Достор, карагылачы. Мынабу свалка Бишкек шаарынын чекесиндеги Баян Антоновканын айылынын территориясында жайгашкан. Мына карачы жарылып атат эле. Мынакей айыл жакта турам мен. Свалканы түтүнү чыгып, мынакей айылга кирип кетти. Карагылачы. Мынакей нар жакта айыл. Мына. Карачы. Биринчи очередь мына таштак жолдо эле экологияга санаптикке кайрылып көрүнөрбү? Мен экологияга кайрылдым. Кайрылсам биз уведомление бергенбиз, талаптарга жооп бербейт деп былтыр дагы кат бергенбиз деди. Кат берсе аткарылып турат. Ал боюнча эми сурайбыз да, эмне үчүн аткарылган жок депчи.
Аны сурайбыз аны. Частный машина экен бул, Бул частный машина экен. Бул таштанды жайында ушундай жолбун иттер дагы арбын. Мындан азыр биз 100 метр бассак эле жолго чыгабыз да. Мындан ары эле ушу бул кашарларды ары ашып чыксак эле жолго чыгабыз. Кечкисин бала бакыра деген бар, бул жактан кишилер деген базат ары бери. Жолбун иттер ушул жакта уюк кылып, үйрүлөп алган. Эми коопсуздук жагы дагы айтып болгус да, сөзсүз түрдө. Мынакей, бул Военный Антоновкадан объездге карай чыга турган жол. Анан оң тарабында көрдүңүздөр, таштанды толуп баштады. Жолдун четине эле ушинтип эле ыргытып кетип башташты да. Анан буга чейин таштанды таштоочу жайы ары тарабында болчу, ары тарабында. Андан бери жылып отуруп, мынакей акыркы жылдары ушинтип жолдун четине чыгып калды. Анан жана жогоруда айткандай эле бул жерде жолбун иттер көп жүрөт. Көчөдөн өткөн бала бакыра кантет. Мисалы, бул жол менен кечкурун баягы коомдук транспортто токтоп калганда кийинки айылга өтө тургандар көп эле болот, арбын эле болот. Анан эми өзүңүздөр ойлосоңуздар, жолдун жээгинде болсо, анан алардын коопсуздугу, андан тышкары элдин саламаттыгы айкалып барабыз. Биз жогорудагы таштанды боюнча азыр Военный Антоновканын айыл өкмөтүнө келе жатабыз. Бирок келе жатып бир жакшы иштерди көрдүк да. Мынакей жолдун ары жагына жөөтмөктөн тротуар уюштурушуптур, мынтип арык салып атышкан экен. Бирок арык элечи, ушинтип келатасың да. Монтип келатып туруп элечи. Буйтап кетет экенсиң да. Анан кайрадан түстөгөн бойдон кетет экенсиң да. Кандай дейсиңер буга? Оюңар кандай? Кайра кетти эле. Түштөн кийин келет го дейм ал деген. Образга кетти. Ошо түштөн кийин болду го дейм өзү эле. Жок, обедтин алдына келип чыгып кеткен ал. Яктан сүйлөшөлү. Ассаламу алейкум. Мусап экен. Атым Темирлан, фамилиям Сейитбекулов, журналист болом. Биз бул полигон боюнча келдик элек. Анан полигонго келсек, чын эле айылга абдан жакын жайгашкан экен. Анан буга чейин биздин угушубуз боюнча шаардык чоң полигонго төгүү боюнча болгон турбайбы? Бирок анткени менен деле бул жакта төгүлөр болуптур да. Анан бул жакта эми баягы киши кара өткөн жолдун бою, андан тышкары жолбун иттер дагы көп жүрөт. Анын үстүнө полигон аймагы дагы чоңоюп атыптыр да, чын-чынында. Анан бул жол тарабына дагы төгө башташыптыр. Анан ички мүрзө аркылуу айланып кирип да төгө башташыптыр да. Анан дегенкиси бул жердин ошо сиздер тараптан уруксат берилди беле, берилген эмес беле дегеним Сокулук райондук экология боюнча караган башкармалар тарабынан бул боюнча уруксат берилген эмес деп бизге билдирүү беришти да. Анан кандайча бул жака төгүп жатышат деп, анан бул жакта айыл өкмөттүн автоунаалары алып кирип төгөт экен. Кечээ күнү ошондой видеодун тасманы да биз социалдык тармактан алдык да, ошон үчүн келдик. Темирлан дейм. Темирлан. Мындай да, бул свалка деген тарихтын турган бери. Башы Айылга свалканы алып төгүп, эл дагы көрүп, бүт көрүп, ушул көп жылдан бери свалка болуп келатат нерсе. Бул нерсечи. Бул маселе көйгөй, элдин саны көбөйдү көрүп атасың. Мурункудай булактан элден чыккан мусорлордун баарын бул свалкага освоить этишке уже невозможно болуп калды. Бул чоң биздин айылдагы чоң көйгөй, эң чоң көйгөй. Эң чоң көйгөй болуп атат. Анткени буну боюнча материалдар келди, биз сессиясына жакында карайбыз. Даже выездной сессия кылабыз. Бул боюнча азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Либо Новопавловкага, либо городской свалкага вывоз кылып муну таза жабыш үчүн. Себептен бул мындай нерсе болуп атат. Профсоюздун көчөсүн билесиң да? Бул анысы келип, бул свалка менен өтөт. Бул хоч не хоч жабыла турган нерсе. Азыр биз убактылуу муну чече албай атабыз. Чече албай аткан себеби ушу. Городской свалкага тарта алсак, бюджеттин тартыштыгынан биздин эски машиналар менен
шаардан свалкасына барып келишибиз. Канча машина бар сизде? Бизде 2 машина бар. 2 газик 53, бизде то мусоровоз машиналар эмес, специальный. Эптеп ошондон оокат кылып кетебиз. Канча кожолук бар? Бу жерде кожолуктардан бизде кетер 2,5-3 мыңдан ашык түтүн. Бизде айылдын ичиде. Анан новостройкага кошпогондо бул статистиканы мен Новостройканы каламаган. бүт алабыз эми азыр буну эметип албай атабыз. Так статистиканы менен эсимде жок баардык нерсе. Факт в том, что бул свалка жабылары анык. Азыр чыгып либо биз бөлөк жерге место свалка табыш керекпиз. Табыш деген бул өтө оор. Мүмкүн эмес. Баардык мамлекеттин жери же болсо охранный зонага, менчик эмес, охранный зонага дал келбейт. Свалканын охранный зонасы бар да. Определенный населенный пункттан мынча метр, мынча километр деген нерселер бар. Ушунун баары дал келбей, бизде абдан кыйналып атат. Азыр Новополовканын свалкасы канчалык санкционирован экенин билбейм. Биз бул боюнча экопаспорт. Новополовканкы деле ичте жакын жайгашкан. Жакын жайгашкан. Бизде бир ошо менен биз азыр келишимге барып атабыз. Конушунда? Через тырыштык конуш аркылуу эмес, кететпишке астында чыгыпчы. Биз алар менен сүйлөшүбүз келип калса, Новополовка убактылуу болсо акчаларын төлөп берип, рекультивациягачы төлөп берип, биз ошол жака тартканга муктаж болуп калып, кете ошого кетебиз деген оюбуз бар. Бирок муну мен жалгыз чечпейм. Муну азыр элге көтөрөбүз, элге салабыз, даже айлык сходду көтөрөбүз, бул нерсени көтөрүлүп атат. Бул чоң глобальный нерсе. Эми элге эмне керек? Элге мусорун тазалап бериш керек. Элдин суусун, жолдорун, коопсуздугун камсыз кылуу биздин моюна милдет экенин так билебиз Темирлан. Азыр бул боюнча аябай чоң күрөш. Анткени азыр ЖКХ начальник эртең менен айтылды. Азыр аласың, бул тушение пожарды полностью түштөт, бүттү уже. Баягы күйүп кеткен. Бул өзү деген күйүп жаткан жерде азыр бар экен. 50 жылдык свалка өзүнөн өзү түшүп туруп асты газ образовать этет да, вспышка чыга берет экен. А бул деген каякта тет 50-60 жылдан бери колхозчудан келип аткан свалка бул нерсечи. Ал кезде население аз болчу да. Аз болчу да, бул как-то бул азыраактай көрүнүп. Азыр кете берген. Ал элдер ал убактардын менталитети ушундай болчу, мусорду аз чыгарышы бар, үйүнөн жаап, жашырып, байна саяга жаап. Азыр болсо элдин болгон бүт мусорун чыгарып атат. А чыгарбай албай коелу десек, айыл мусорго батып кетебиз. Азыр мüşөк менен эптеп бакыш балдар иштеп атат. Тушениени бүттүк. Азыр бүгүн задание берди, дытың оңойсуң, бир жактан алып келесиң, рекультивация жасайсың. Засыпка. Жасап баштайт. Түштөн кийин азыр саат 4-5-терде биз азыр ошол жака чыгабыз даже. Комиссия түзүлгөн. Ошондой иш алып барып болуп атат. Анан бизден местный эми мындай да. Көнүп калган нерседен адаттан кетиш, ошону жолго салыш. Бул биз бийлик тарабынан өтө оор. Адаттан алыш кыйын болуп барат. Ушуну алды келтире албай кыйналып атабыз. Кыйналып атабыз. Туура ал болуп аткан нерсе. Болуп аткан маселе бар экен. Чоң маселе. Бул аябай глобальный. Бул бизде эмес, Кыргызстан боюнча. Бул мусор маселе дегенчи Кыргызстан боюнча, бизде эмес. Шаарда эле кандай болуп атат, бизде кандай. Бирок ушуну чечкенге азыр биз болгон күчүбүздүн жумшайбыз. Или городской свалка менен тартабыз, же болсо бул жерден дагы частный партнерстволор бар. Айлык бүтүн бюджети канча? Биздики 44 миллион. 44 миллион. Баа техникалар алып бергенге эле кудурет жетет экен да. Эми биз карадык. О 3-кварталдын аягы менен бир мусоробуз КамАЗга расчет кылып атабыз. МАЗбы, КамАЗбы, себептени биз азыр тыңыраак барып, биздин машиналар жолдо калып калат. Неупакованный видео булар газеттер 4 тонна тартса, тиги пресстеп туруп 12-14 тонна тартып кетти. Например, ошол жагын карап, быйыл эмне болсо бират карап да 3-4 күн. Бирок аны менен да жетишип мыкаттан чыкпайбыз. Бир мусор, анткени элдин населениясы көп. Билесиң, ички миграция деген укуш көп. Бизде официально 22 миң эл жашайт деп жүрөт бизде. Ата 35-40 миңден ашык эл жашайт. Елбасында. Квартиранттар, новостройкада учётту жок. Турбагандар. Бул абдан көп, бул чоң көйгөй. Бул бизден эмес, Новополовкада көп. Сокултукуна жаап ташташты. Ушундай болот атпайбы? Себептени могу новостройка жок эле, тынчтык жок эле. Айдын чети жоголгон эмес. Аны вот эта свалка как-то норма болчу. Нормага туура келчү. Мурда. А могу 3 жылдан бери, 4 жылдан бери элдин население өсүп дагы границабыз чоюлуп баратат. Чоюлуп барган менен нормага туура келбей атат. Биз экопаспортубуз бар. Өйдө жакта темир жолдун үстүнөн алганбыз. Опять биздин нормага туура келбей калды. Ошол жерде дача деп салынып алган элдер бар да. Ошолордун жаны болуп калат экен. Опять туура эмес болуп калды. Аякка ачылбай калды. Таштандыңар көтөрүп алып тияктан бияка жүрөбүз, кыйналуу менен жүрөбүз азырчы ошо. Анан биздин за счётубуз жакшы. Бул жагы бар сиздерде каралып аткан турбайбы көтөрүлгөн? Аябай чоң маселе. Күн тартуу чоң маселе бул. Бул астыстарга тротуар кетиптир.
могу тротуарбы жаңы салынган экен, арыкта жаңы салынып. Сиздер көзөмөлдөп Жок. же ким салды? бул деген могу реконструкциядар Бишкек Карабатта Чалдабар деген могу жол салынды. Ушунун полный сметасына кирген, подземкалар да кирген, тротуар, арыктар да кирген, алдын Минтранс жасап атат. Неменин маңдайын байкадыңыздарбы? Бактардан буйтагандарын көрдүңүзбү? Көрдүм. Айры Айры көрдүңүз жок. эми бул мындай балардыр айры жок. Кээ бир бактарды уруксат кагаздардан албай алганда кыркылган. Бул жөнүндө аябай резонанс болгон. Бул бактарды эмне кылып атасыңар деп. Ушун үчүн кыркылган. Анан буйтап кээ бир жерин мынтип атып өтүштү, салышты. Мунусу жакшы нерсе. Булар эми по-моему Минтранс аягына чыгарып коюш керек. Бизге муниципальный жер тротуардын четинен баштап бияк кирет. Бер жагы. Бул тротуардан баштап да дорожный элемент Минтранска кирет. Түшүнүктүү. Рахмат. Ошондо байланышта болуп турат. Байланышта болуп турат. Анан бул Ошондочу неме байке мэрден деген бул свалка азыр жакын арада жабылбайт, эмне үчүн? Жабылбайт. Аракет кылып. Жок, аракет түшүнө болот. Чоң аракет. бирок төгө бересиздер азыр. Ушундай да, Иә. бирок төгө бересиздер азыр, Азыр булар кайка алып барат. Ошон пока алып барып төгүп, учурунда болсо рекультивация жасап турабыз. Азыр жаап күйүшпөгөн аракет кылып. Бирок биз бир жака мусор алып баратып жөнөтө алыш керекпиз да. Бул однозначно профсоюздун жолу жакта калды. Жок, Профсоюздун көчөсү мындай да профсоюзный жол келгенде акыры жабылат бул. Акыры профсоюзный жол келгенде бул мусорный свалка жок болот деп атасыздар да. мыйзамдуу жагын айтып атам. Бирок акыры болот да. Бирок күндө алып бараткан ишибизди айтып атасыз. Ага жетпей туруп, биз азыр выездной сессияны ошо алып чыгабыз. кайсы күнү? Кайсы күнү? Конкретно коюлган күнү барбы ошо? Бул эмки 3-күнү алып чыгабыз. Эмки 3-күнү, э? Саат канчага биз келип катышсак болобу? Биз да катышабыз да. Биз айтып коебуз. Сен Телефон салып туруп, кеңеш жазып берейин. Бул айылдын чекесинде болот да байкечи. Ушу чоң көйгөй, бул деген абдан чоң көйгөй. Муну азыр чечиш деген бул өтө оор маселе турат, аябайчы. Анан бу жерде дагы нерсени айтып калдым мен. Бу жерде частный партнерство бар. Частный партнерство бар. Могу тазалыктын да функциясын аткарган жеке менчик фирмалар бар экен. Ооба. Биз азыр пилоттун проект кылып турупчу. Ошолорду таап сүйлөшүп, услуганы өзүңөр алгыла. Биз чогултуп жардам берели. Хотя бы настройка мусор чыгарып кеткиле деп атабыз. Жок, азыр бизде частныйлар иштеп аткандар тияка төгүп атпайбы? Кайсы частный? Частный машиналар ташып кетип атышпайбы? Частный машина. Анан мындай да дагы бир нерсе. Частный машина жок деп атпайсызбы? Менде записьте турат. Частный машиналар кирип эле, төгүп эле. Мындай да, мындай сорттоп эле окутуп болот азыр. Мындай да темден болсо, бу жерде мындай болот. Частный деген эл. Элдер үйүнөн строительный мусор чыгат, навоз чыгат да. Куда девать? Алып барып төгөчү. Аны алып барып төкпөсөң азыр бычканын жеги, Сапкосур өзөнүнүн жолунун тегири бычканын эки жак четин карасаң, субботник кылып тазап кеттик деп болот. Элдер запрет кылып туруп, аябай жесткий кылып башсаңчы, любой жерге төгүп туруп кетип калат. Мы уже не поймаем даже. Кармашка мүмкүн эмес. Анан элдердин мына психологиясына ушунчалык баткан биздин свалкабыз бар деп эсептейт элчи. Бул свалка уже ишке жараксыз болуп, эч бир майнап бербей алган иш жок. Элдин баарын айтып атат, төкпөгүлө, эми шаарга алып баргыла дейбиз. Ал жок эми баягы төкпөгүлө дейин десеңиздер, ачык экен го, баратасы деле ачык экен. Бар, охранасы бар, ЖКХ бар, атайын охранасын койгон. Жаңы киши жок экен аяктан, жаңы барып келдим. Кече да бардым мен. Мен азыр ЖКХ начальник эртең менен жолуккам. Бүгүн түштөн кийин да чыгабыз азыр. Глава райондо жүрөт. Келип баса чоң. Неме репрессия кылабыз? Давай, жабалы бүттүм. Свалка сизде? Сен сурап атпайсың, профсоюзный көчөсү өтпөсө силер жаппай иштете берет. Жок. Биз андан алыспыз. Бул убакка чейин иштетип келдиңиз да, туурабы? Бул убакка чейин ошол жерге төгүлүп атат. Эми төгүлүп атканда өзүнүн нормалары менен жок дегенде макул. Өзүнүн нормалары менен кылынса болот эле да. Ограждениясы жок. Ит куш, өлгөн ит кушка деген ямасы жок. Туурабы? Анан эми бул жерде деген ичинде сасы бирип-чирип жатат баардыгы. Сиз биздин айылдын тургуну экенсиз. Ооба. Тургунун катары айтайын. Патриот баласы бул маселени туура көтөрүп чыгып атасың. Анан азыр сиз мени кекетип атасыз. Сен кандай тешең бар? Сен полярнада жашайсың да деп. Кекеткен жок. Мен ошол негизде сен алып келип ал арыз мененчи канчалык болот аткан негиздеп бизге кайрылып чыктасаң болмок. Мен демек арыз жазбасам иштемек эмессиз. Азамат, мына кайым айтышпайлы. Сенден бөлөк эле биз ютубтен да чыкты. Күнүгө келип предписанияны эколог алып келип чыктап атат. Бул боюнчачы. Бала өлөсө эмче каякта дейт. Анан бул айылда элде турганда билесиң, айылда менталитетин. Бул нерсени алып барып баарын ордуна коюш дегенчи, бул чоң күчтүү, чоң талапты кылып атат азырчы. Биринчиден, во-первых, азыр Новополовканы келишип кетсек, тезде кетип калабыз.
Салкан. Тезле кетерсе, тияқты жабабыз, участкөйлөргө айтасыз, жардам бергиле, акыран усилтеттиле деп. Баа көңгөн адат кала уйга жүгөр салабы дегендей, азамат сен алып барбашың мүмкүн, анткени муну менен сен уже кайнадың азыр. Мусормечи. А элдин баары ар бири кой биз салка алып барабыз деп өзүнүн машинасына жүктөп алып жөнөгөндөр толтурат, темиле. Это муну деген тартипке келтириш үчүн чоң көп күч, чоң эмгекти талап кылат. Мындай да, мен кече күнү мен бул убакка чейин айыл өкмөттүкү биздики төгүлөт деп ойлогон эмесмин. Ал жерде деген мыйзамсыз мусорный полигон 1,5 келип тартып кетип атат, төгүп кетип атат деп ошентип ойлоп, атайын барып 4 сааттан ашык отуруп күттүм. Кайсы келесо келип төгөт болду деген ошону видеого тартып, сизге айыл өкмөткө арызданып келем деген ойдо тартайын деп күтүп отурдум. Анан эле ЖКХнын өзүбүздүн машинебиз келди да уруп салып кирип кетип атат. Опана, бул жагы деген дана турбай деп айыл өкмөткө чалсам, ушундай. Жок, анан хорошо төгүп аттырсыздар. Ал жерде мыйзамсыз, өзү бул жер полигон эмес, мыйзамсыз. Бул жер 60-жылдар полигон болгон. Андан кийин ал продлевать этилген эмес, уруксат берилген эмес, дальше улангангачы бул. Турабы? Андан кийин макул төгүлүп атыптыр, бирок нормалар сакталып, эмне үчүн ограждениялар кылынган жок. Бул убакка чейин. Мисалы, бюджети жок, такыр жараксыз, эчтекеге жетпейт, мүңкүрөп отурган, бюджети мүңкүрөп отурган айыл өкмөт дейин десек, бюджети Кудайга шүгүр. Бул жерде. Кудайга шүгүр, 40 миллиондон ашык бюджети бар. Техника алганга быйылкыга киргиздик деп атпайсыздарбы? Буга чейин эле техника алып койгонго болгон. Бюджет болгон да, бүгүн эле 44 миллионго көтөрүлгөн жок. Мурун эле ушундай болчу. Мурун мындан да көп болчу. Анан сиздер жаңы кече күнү келген жоксуздар сиз. Сиздин келгениңизге деле 3 жылдан болуп калды, 3 жылдай болуп калды, турабы? Төрөгө болуп келгениңизге. Эмне үчүн ушул убакка чейин алган жоксуздар эми? Анга айтса жаман көрүп атпайсызбы? Азыр келсемчи мен. Сен эч ким жаман көргөн жок. Сен ошондой претензияң болсо, сен тийиштүү органга кайрылган сен жеке граждандык укугуң бар. Кайрылып. Эми анын баарын артка бараш деп азыр бирдекелер айта берсекчи, биз айылда бир жыйынтыкка келбейбиз могу нерсе боюнчачы. Азыр пасущтуу кетип баратабыз, свалкабызда кетели дагы элди бир какой-то бир түтүндөн ышта сактап калган аракетинде болуш керекпиз. Андан могу бир айдын ар жак бери жагында кабарлашып туралы. Эми себеп деген бир ай деп баягы алшара калып туралчы. Любой нерсени бышып, жетип, жарылып турат. Бул жарылып кетти. Уже чыдайт никуда, невозможно. Чыдаш керек, бирдеке чыдаш керек. Уже мун чыдап, кайотур сен дагы 3 ай туралы эптеп тургангачы, уже жок, мүмкүнчүлүк жок. Сен айтканда биз сен ограждение эмес, тегеренин баары котловина тосулуп, топуракта төгүлүп, ошого да бюджеттен акча караганбыз. Хотя бы яманы рыйт этип, жаап кайра топурак менен жаап коебуз депчи. Түшүнөсүңбү? Ошондо барганбыз. А бирок жанагы өлгөн иттин, аялга не то что ит эмес. Көп ужасный нерселер болот. Жанагы бойнудан чыккан терилер, жүндөр, канчасын алып келип чыштап келип түндө машиначы. Контролдой бербей калдык. Аякта жаппаска биз айлабыз жок. В любом случае жабыш керекпиз. Элге аякка жашап, аякта өткөнгө невозможно. Еще трассанын жээги. Не то что. Түшүнүктүү. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздерге бул Новополка Баян Антоновка боюнча жооп алып бергенге аракет кылдык. Албетте бул биринчи эфир болуп эсептелинет. Эми сиздерге кийинки эфирде бул маселенин аягы эмне болуп чечилди, кантип токтоду, жыйынтык эмне болду, элге кандай жагы пайда болду көрсөтөбүз. Аман туруңуздар.